укмуш кымбат иномаркаларды алып атышат арендагачы. Выкупка 4 миллион. Выкупка 4 миллион, 5 миллион. Ошону жигиттерге айтар сөзүм эле. Биринчиден выкупка алганга жарашачы. Алдыңарга бир миллионду даярдап, условияларын деле жакшы түшүнбөй эле берет десе эле ала берет экен баары элечи. Дегендер толтурат чынындачы. Көбү чыкпай калып атат чын интернеткечи. Чындыгын айтыпчы. Аларды негизи тартыш керек да, негизи ошондой. Көбү тийишип сүйлөп баштайт сразу эле. 1000, 10 000, 30 000 дегендерди көрсөткөндөр бар, Жана укмуш видеолорду көрүп алып эле элестетпегиле жигиттер. Ассаламу алейкум экендештер, Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында такси кызматында иштеген жигиттен кичине бир кыскача маек кылмакпыз. Ошо менен тааныштыра кетейин. Ассаламу алейкум ажа. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Денсаулыктарың иштериң жакшыбы? Алла шүгүр, акырындан жүрөбүз. Таксини алып атасыңбы? Буюрса, иштер кандай болот? Шүгүр, жакшы, рахмат. Өзүңөр? Ушул машина серкесиңби? Ооба. Бул кандай санатта Комфорт плюс тарифи? Комфорт плюс. Буга чейин экономдо жүрчүмүн, буга Комфорт плюска өткөнгө жакында эле өттүм мен деле. Өзүң жөнүндө таанышып кеттиң экенсиздер. Ассаламу алейкум экендештер, кыргыз жердештер, Москвада эмгек кылып жүргөн бир туугандар. Качан келдиң Москвага? Москвага келгениме бир 2,5 жылдай болуп калды. 2,5 жыл келип кеттик мен. Келип эле сразу таксиге иштедиңби? Ооба, келгенден бери эле сразу таксиден, башында тоже таксини түшүнбөй келип кыйналган күндөр болду, иштеп. Ошол. Таксиден башка эч жерде иштебедиң, только такси. Только такси, келгенде эле таксиге келген. Такси жаккан окшойт да мисалы. Жаккан, жакпаган бизге көнгөн адат болду го, келип эле сразу таксиге дегенде. Просто өзүбүздү көрөлдөдүк иштеп, баары эле бүт баары эле такси укмуш сон болуп атат дегенде көрүп мотивация болот экенсиң, кой биз дагы көрөлүчү деген себеп менен ошо келип. Жаман эмес, жакшы иштесе болот. Жакшы. Анда мекендештер машинага отуруп сүйлөшөлү, антпесе эшикте жаман суук, Москваны билесиздер, суук болот. Машинага отуруп улантабыз. Урматтуу мекендештер, бир кичине кулактандырууга коңдук кеттиңиздер. Жакында эле 2-3 күн мурун байкебиз чайхана ачтык эле. Чайхананын адреси метро Озерная, улица Марии Поливановой, дом 6. Анткени таксистерге өтө выгодный нерселер экен да, мындай тамактарда порциялар чоң экен, дамдуу. Таксистерге эң ылайыктуу нерсе да. Өзүңүз сөз берели, байке. Чайхана качан ачтыңыз дедиңиз? 2-3 күн болду дедиңиз. 2-3 күн болду. 2-3 күн болду. Өзүм деле таксист болуп жүргөм. Ошон үчүн практикада бар да бул. Кээ бир жерге барып калсаң кичинекей порцияларды берет. Өзүбүз үчүн чоң порсту, койдун этинен моюн көчтөрүн, курдактарын кылабыз. Мантылар, порциялары жакшы, пловдор бар. Жакшы тамактарды кылдык. Жакында самса коштук. Ошо. Өзүңүз таксист болуп иштесеңиз билет экенсиз да кандай таксистердин абалдарын, эмелерин. Өзүм таксист болгон үчүн билем. Кээ бир жерлерде второй тамакты заказ кылсаң кичинекей алып келип коет. Өзүңөр билесиңер, тамактары көп жерде азыраак берет. Ошол бизге кээ бирки чайханаларга караганда көбүрөөк салабыз. Анан эң жакшы нерсеси жанагындай перевод деген жок. Кээ бир чайханаларда азыр фишка болуп коебу? Кайчыга төлөө депчи, андай жок. Биякта терминал бар экен. Карта менен эле келип туруп, тас карта менен төлөп алсаңар. Ошо келиңиздер, дамытатып, ошо кыргыз байкебизге, мекендешибизге колдоп, ошол жактан дамытып тамак жеп кеткиле. Барган жол, антпесе биз маегибизди улантабыз. Здравствуйте, уважаемый. А вы здесь постоянно живете, да? Да. Как вам чайхана? Великолепно. Все всегда свежее, все всегда вкусное. Цена как здесь? Вообще великолепная цена. Да? Просто очень все радует. А вам? То же самое? Да. Ну, я кушаю, очень оторваться невозможно, даже для интервью. Понятно. Спасибо вам большое. Все вкусно. Спасибо. Мына туугандар ушундай чайханаларда даже өзүнүн биякта орус мекендештерибиз келип тамак жешет экен. Самсалары азыркы мода болуп аткан самсалар ушундай да? Ушундай болот. Өзүңсүз элестетсем өмүрдү, кубарып кетет жүзүң. Себеби биз жашоонун кемеси,
Маза, получается сен негизи эконом тарифте иштегенсиң, комфортто иштегенсиң, эми комфорт плюс иштегенине канча болуп калды? Комфорт плюста где-то бир 2,5-3 ай болуп калды го дейм. 3 ай болуп калды, э? 3 айдай. А эмнеге комфорт плюс өтүп кеттиң? Эконом жаман бекен? Комфорт эми кандай экен? Болбой калды. Жок, эконом деле жакшы, эконом жаман эмес. Если чынын айтканда экономдон өтөрү жок негизичи. Просто экономдо өзүңөр көрүп жүргөндөй ызычуу көп, элдери да не то да чынындачы. Анан көбүнөн угам комфорт плюста андай жок деп. Анан биз да көрөйүк делик комфорт плюсту кандай экен, чынында ошондой экенби деп. Бирок эми разница бар экен чынындачы. Эмнеси менен разница? Заказдын баасында мындай эми километраж экономго караганда азыраак жүрөт экенсиң машинадачы, во-первых, көп чарчабайсың. Пассажирлер мындай адамгерчиликтүү, учурашсаң учурашат, коштошуп кетишет, мындай кандай десем, тарбия тартып көргөн адамдар отурат экен да. Экономдо Кудайдан жөө чыккан дейсиң да? Экономдо эми элдин баары эле андай эмес, андай деп айтпайм, просто көбүнчөсү да. Көбүнчөсү мындай эми кандай айтсам, неадекватный пассажирлер да көбүнчөсүчү. Бул машина өзү арендабы же кандай? Өзүң алдың беле же? Арендада элемин, арендада эле. Канчалык өзүң аренда? 3200дөн. 3200дөн, э? 6-1 же 7-0? 6-1 да негизичи. Анча-мынча эмелери да бар, эми көптөн бери бир парк менен иштешкен үчүн келгенден бери эле почти ушу менен иштешем да, ушул парк менен. Башка паркта подключение болгон да эмесмин, башка жерден машина алып да көргөн эмесмин. Только ушул бир эме менен иштешем, киши менен. Ошон үчүн мындай келишим бар да. Ошол. Ошондо бул машина кайсылыкы? Машина жылы 21. 21 бе? Кандай экен бул машина негизи? Саната мен деле биринчи жолу айдап атам. Жакшы. Жаман эмес, жумшак, расход аз. Расход Соляристе эле ичет. А өзүң таксиде негизи кайсы графикте иштейсиң? Ночто же денде? Көбүнчө в основном ночто иштейм. Иштейсиңби? Ночто деген жакшы негизи. Редко. Ночто эми количество менен утасың да. Денде цена менен утсаң, ночто количество менен утасың. Пробка жок. Пробка жок. Денде, например, бир заказ менен 2-3 саат убактың кетип калат кээдечи. Пробкада тура берип эле жөн эле уйкуң келип чарчап. Ночто андай жок. Ночто бирок гаилер да көп тозот. Гаилер да көп. Ночлун темасы бир аз башкачараак да. Мисалы, кечинде канчаларда баштайсың? Мисалы, 6-7лердеби? Кечинде бир 8-терде чыгам. 12 саат иштейсиң, как болот? 8-тен таңкы бир 4кө чейин, 5кө чейин. Кээде уйку келбей калса бир 9-10го чейин уркубуз. Таңкы. Бонустарга элешип калайын деген тема ошол. Негизи ошо таксиде 2 жылдан бери иштеттиң, 2,5 жылда дедиң да? 2,5 жылда иштейсиң. Ошо таксиде иштеп жүрүп, мисалы, эмне кылдың? Такси менен негизи бирдеке кылдыңбы? Мисалы, такси менен кандай десем бир. Эми прям укмуш деп айтпайм, бирок шүгүр жетип атат баарына эле жакшы. Жамандабайм таксиде иштеген үчүнчү. Эми иштегенде да мындай кандай десем, график менен иштесең. Просто мен угуп калам да, биякта адамдар да комментарий жазып калат да. Таксинин иши буйрубайт, акчасы буйрубайт, акчаң көбөйбөйт, эчтеке кыла албайсың деп. Ошол чынбы негизи? Эми ар кимдики ар кандай да адамдын өзүнө жараша болот алчы. Кээ бирөө, например, тырышып жакшы график менен, эми көп табам деген эмес таксидечи, грамотно центрдан көп чыкпай, мындай чет жакта берген заказын ала бербей иштесеңер, мындай Москваны түшүнүп, таксинде өзүнүн бир ыгы бар да. Кайсы маалда каяка киришти, каяктан кайсыны включать этишти, например, мой район жакчу жерлер бар. Бонус саат канчада кайсы райондо кирет түнү карап коюп, ошол жака стараться этип барып калганга 1-2-3 заказ менен эле нормально көтөрүп койсоң болот кээде. Понятно. Ошол. Сен негизи мындай орустар менен көп урушасың да? Айта кетмекчи, бул өз жигиттин өзүнүн каналы бар. Ушу астыдагы Маза Браза дегенге подписка кылып коюңуздар. Өтө сонун контенттерин чыгарат, анткени мындай өтө мындай керектүү да. Орустар менен урушат, ар ким менен урушат, мындай өзүнүн правасын качет этип, кыргыздын намысын мындай көтөрүп жүрөт да постоянночу. Негизи көйлүү адам көргөн бул адамды, жигиттичи. Анан ошо YouTube каналды эмне ачып калдың эле негизи? YouTube каналды ушул болгон окуя,
такси кызматында иштегенде эмне кыйынчылыктар бар экен, ошолордон өткөндөн кийин чото ушу ачып элге көрсөтсөмбү деген эле ой максат болчу. Только мындай байкасам только шорт сарат кезиң, шорт. Кыска видеолорду эле тартам мен. Бирок өтө керектүү экен да. Өтө деле мындай пайдалуу нерселер тагын да. Өзүм эми орус мектепте окуп эметип калган үчүн момундай кээ бир не то отношенияларды өзүң тарапка угуп эметип атканда, өзүң тарап эмес мен общий эле кыргыз эли үчүн сүйлөп аткан сөздөрүн укканда намыска тиет чынындачы. Эми биз деле бияка иштегени келдик, если полный укуктуу, на законном основании иштеп жүрсөң, эмнеге сен өзүң талабыңды талаша албайсың? Мына өзүң коркпойсуңбу орустан ушканда, может кайсы чыгып калат. Эми корккондо ызычу чыгарбашка эми айт. На законных правах да мен деле лишний эметпейм эмичи, просто мага если намыска тийип аткан нерсе болсо мен кетем. Бияктан акырая кетебиз баарыбыз элечи. Просто бизди басынтып эметкенге чыдап жүргөнгө чын намыс барбайт да. Ошол. А биздин өзүбүздүн шүгүр мекенибиз бар дегендей. Любой время кетебиз, по-любому кетебиз биз бияктан. Ошого намыстуу, татыктуу тың жүргөнгө аракет кылсакпы деген эле ойдо баарыбыз элечи. Биякта по-любому вечно калбайбыз деңизчи. Ошол. А сен YouTube'га негизи мындай байкайм да, то что реклама вообще тартпайсың, Реклама деген чыгарбайм. Эмнеге тартпайсың? Реклама тарпаган себеби эми если жакшы мындай жакшы условия, жакшы эме болсо реклама деле көп келишет магачы, предложение тартпайсыңбы деген. Просто өзүм тарткым келбейт. Бүт баарын эле минус жактарын айтыш керек да биринчиденчи реклама тартарда. Барып эле мен акча алып эле өзүбүздүн эле анча-мынча мекендештер сыяктуу акча алып эле полный мактап эле прям вообще идеальный кылып тарта беришет баарын карасаң эле. Өзүбүздүн мекендеш балдар бир тыйын акчасы жок, бияка иштейин деп келип атып, ошол рекламага ишенип барышат. Ушул жерде өзүбүздүн мекендештер тартып атып эле деп. Барып ишенип алайын десе эле бысмылда дегенде эле 10 000 депозит, 5 000 депозит, парктын проценти 5%, 4% деген эми болбойт да ал. Ошол себептен тарткым келбейт. А так предложениялар көп келет. Тартпайсыңбы, орусча деле жакшы сүйлөйт экенсиң деп. Просто намыс үчүн эметпейм да. Просто барып бирөө какой-то бир адам үчүн себепкер болуп кетесиң да. Мисалы бир адамды, менин айыма бир адам кирип аяктан наразы болуп, тарынып эметип калбасын деген эле ой. А так мындай жакшы условия менен болуп эметсе, аны чыгарам, конечно. Жакшы жагын, любой нерсени. Жаман жагын жашыр дейт го. Ошол сыяктуу элечи. Жакшы жактарын чыгарым келет да, бирок андай вариант жок болуп атат. Негизи эле таксиде дальше иштейсиңби мындай? Кандай пландар бар дальше? Эмне кыласың? Не деген? Же башкача жумуш менен алек болосуңбу? Только такси менен кыласыңбы? Эми башта ойлоно элексиң аны. Пландар көп, конечно. Пландардын бирөөсүн айта кет да. Ойлогон ойду. Эмне турмуш жеңетпи эле, кандай деп койчу эле бизде. Кыстаган турмуш жеңетпи? Көрөбүз, пландар көп. Пока азырынча таксидебиз, таксиден тышкары дагы ой максаттар көп алдыда буюрса. Кыргызстан кайсы областан болосуң? Кыргызстандан Чүйдөн болом. Чүйдөн болосуңбу? Чоң Кемин айылынан Шабдан. Шабдандан болом. Чоң Кеминдерге салам койду. Кимди Шабдан айылына салам. Комментардан таштап, тааныгандар болсо лайктан басып кетсиңиздер. Өзүм Бишкекте окуп чоңойгом. Түбүм Чоң Кеминден ошо Шабдандан. Орусга окубасың получается? Бирден 11ге чейин оруста. Просто орустардан жакшы билесиң дейм да, чоң айтып кетейин. Орустар менен чоң ой өсүп калдык го. Орус дос балдар көп. Мугалимдерим бүт орус. Ошол. А так кыргызча деле сүйлөйбүз, жакшы. Негизи бул таксиде иштеп жүргөн моментте эң самый эсиңде калган момент эмне болду эле? Мисалы, эми клиент боюнча, не знаю, бир моменттер болгон да. Моменттер болгон. Эң кызыгын айтып берсең, кыскача эмне болду? Эң кызык момент былтыр бир заказды ала коюп, пассажирден туура эмес нерселер менен чыгып калып, кармалып, ошо менен сүрөлүп жүргөм. Анда да ошо орусча тил билген себеп болуп, аман калдым да. Жөн болсо мени кошо мамама каларчы. Ал өтө эле долгий история болгон. Машинаны алып коюшкан, башка шаарга заказ менен барганмын. Москвадан 360 километр. Ошол шаарга сот бүткүчкөнгө чейин барып жүрдүм. Анда машинамда видеорегистратор бар болчу. Жок болчу, то есть видеорегистраторум. Ошондон кийин ушу контент тартып эметкенге ошонун баары себеп болду, ошо ситуациялар. Мас аялдар отуруп,
жөн жай жерден ыз учу салып полиция чакырган күндөрү болгон. Мени күнөөлүү кылып сала жаздашып. Ошонун баарына тил билген себеп болду, өзүм укугумду коргоп чыгып эметип кеткенге. А так такси оңой эмес. Таксиде өзүң укугуңду коргошуң керек, во-первых. Таксиге чыккандан кийин ошолорго даяр болуш керек, конфликттерге, ситуацияга. Азыр баарыңар эле билгендей, бизди көбүнчө эле жакшы көрө бербейт да биякта. Ошого татыктуу, лайыктуу жүрүш керек да, өзүбүздөн кетпесе эле болду, самое главное. Ошол. Анан Мажа, негизи эле бул азыр Кыргызстандан жертештерибиз, мекендешибиз көп келип атпайбы? Ар кайсы биз жанагы YouTube тарткандардын видеолорун көрүп эле, акча тапса болот экен депчи, ошо новичокторго негизи эле деги эле таксиде иштеп аткандарга өзүңүн советиң барбы, өзүңүн оюң барбы? Айта кетчи ошолорду. Не деген ойлоруң бар? Совет дегенде биринчиден сиз айткандай баары эле келип алып, бияка сразу эле укмуш кымбат иномаркаларды алып атышат арендагачы. Выкупка 4 миллион. Выкупка 4 миллион, 5 миллион, ошону жигиттерге айтар сөзүм эле биринчиден выкупка алганга жарашачы, алдыңарга бир миллионду даярдап туруп анан алгыла да. Анан көбүнчө условияларын деле жакшы түшүнбөй эле берет десе эле ала берет экен баары элечи. Анан 1-2 айдан кийин кыйналып баштаганда анан выкупты өткөзүп берем, анан акчамды ала албай калдым дегендер толтура чынындачы. Көбү чыкпай калып атат чын интернеткечи, чындыгын айтыпчы. Аларды негизи тартыш керек да, негизи ошондой. Көбүнчө жаңы келип иштейм деген кээ бир жигиттер жүрөт, правасы 3 жылдык стажга жетер менен эле таксиге чыксам кыйын болуп кетем, укмуштуу андай эмес да. Буга да бир опыт керек өзүнчөчү. Машина айдаганын эмне опыту бар дейт, опыт чоң братан, өзүңүз деле билесиз. Пассажирлер ар кандай болот. Кээ бирөө отуруп туруп эле эми улутуңа тийишип сүйлөп баштайт сразу эле. Миң жакшылык кылсаң да жаман сүйлөп нервиңди кашайтат. Ошондойлорго көп сөгүнүп сагынып урушуп, өзүңөр жаманатты кылбай, грамотно өзүңөрдүн укугуңарды сактап, грамотно ответин берип, болбой баратса унчукпай эле вообще түшүрүп койгонго совет берет элем да. Мени сиз айтасыз, ызылдайсың, урушасың деп. Мен просто түшүнүп билген үчүн намыс барбайт да, ответин берем. Ошол жигиттер таксиге жаңы чыгам дегендер бысмылла деп келип иштегиле, иштебегиле деген киши жок. Иштегиле, конечно, бирок изначально момундай экономдон баштаса көбүчү. Келип алып эле азыр бүт баары жана китайский жаман миллиондун башын чапкан машиналарды алып алып эле такси болбойт экен жаман дегендер толтура. Анан күнүнө 10 миңден чистый тапсаң иште, андан ылдый таппасаң иштебей эле кой дегендер да көп. Андай да болбойт да, күнүнө 2 миң тапсаң дагычы шүгүр таксиде өзүң жаның кыйнабай стабильно жигиттерге айтар ошол да. Ошол. Ясно. Мекендештер негизи вот азыркы времяга выкупка машина алган өтө кереги жок да. Негизи ойлонуп койгула. Анткени азыр процент ставка көп, мындай негизи эле невыгодно да, негизи. Бул мекендештер көп байкап атам, 4 миллион, 4,5 миллионго деген машина алып алат, алар өз-өзүн актабайт. Негизичи, андан көрө эң сонун немеси арендага иштеп эле, аренда алып алып эле, кааласаң Кыргызстанга кетип каласың машинаны берип, кааласаң башка жумушка кетип кетесиң. Анан выкупка алып эле зависимый болуп калат да, баягы төлөш керек, беришиң керек. Уктабай иштеп, өзү ачка калып, болгон последний тыйынын алып, карызга батып выкуп төлөйм деп, аягында же машинадан жок, же акчадан жок, же иштен жок да. Лучше арендага алгыла, аябай тепкилеп айдагыла, таксопарктар силерди кандай сыгып алып атат, силерден машинасын алып туруп ошондой сыгып иштетип, машинасын тапшырып берип коюп, өзүңөргө бир жакшынакай арзан болсо да машина алып алып элечи, бир 500 миңге, миллионго чейин. Миллионду, например, тапса болот действительно. Күнүнө 5 миңден стабильно иштесең дагы миллион топтойсуң бир жылда. Күнүнө 5 миң эле иште. 10 миң деп айтпайм, анто биздикилер анан мына күнүгө 10 миң, 30 миң дегендерди көрсөткөндөр бар, Анын баары может ичин, может көп жери калпта негизичи. Эркекче айтканда, братан, өзүңүз деле иштейсиз, мен деле иштеп жүрөм. Тилди билип, кыйратып өмөтүп жүргөн мен деле жүрөм, мен деле кыйратып иштебейм чынындачы, бирок иштейм, жетет шүгүр да. Жана укмуш видеолорду көрүп алып эле элестетпегиле жигиттер. Ада күнүнө 5 миң тапсаңар шүгүр. Экономдо канчадан азыр 1700, 1800 аренда. 2 миң аренда. 1000 сом бензин кетсин экономдо күнүнө айдаганга. 6 миң, 5 миң иштесеңер күнүнө таза 2 миңден шүгүр да, ошол деле жетет. Анан келе калып эле выкупка алып айдап жүрөм дегендерди көрүп алып аларга өчөшпөгүлө деген сураныч да бир. Ошол. Ошол мекендештер, такси коллегалар көрүп атсаңар, негизи эле кыргыз эли баарыңызда аман болуңуздар. Анан мекендештер айта кетерибиз, уктап да эс алып, анткени
көчөдөн баягы авария болуп калса, көрүп калсаң эле баягы өз мекенеси болуп чыгат да. Негизи баягы орустар ташып жүрөбүз, абайлап, карап, эс алып иштеп. Ошол өзүң эле карагыла. Ошо жаңы келип таксиге иштейт элем деген жигиттерге документ жагынан проблема болсо, эми полный жазап берем деп айтпайм, колдон келишинче жардам бергенге аракет кылам, чалгыла, жазгыла, каналдан да айтып турам, көрсөтүп. Эме кисартты кандай толтурушту, госуслуганы барып кандай подтверждение кылышты, снилсты каяктан алышты, тууралашты снилсты. Көп проблема ошол болот да, азыр кисарттыкка особенно көп проблема болуп атат. Мекендештер анан жана YouTube, Telegramда өзүбүздүн эле жердештер мен жасап берем деп калтырышыктер толтурат чынындачы. Көбүнө барып мындай которуп эле кисарт ачтыра бербегиле, 1 ай 2 айдан кийин блок болуп кетип атат. Андайлар толтура балдарчы, кайрылгандар. Ада кесил түшүнбөй атсаңар кайрылгыла түшүндүрүп айтып берем. Аккаунтуңар подтвержденный болсо, любой документти жазса болот через госуслугу. Ошол да. Жардам берткесине дейсиз. Буюрса колдон келишинче жигиттерге. Астыда YouTube каналы көрүнүп турат. Ошого кирсеңер телефон номери бар. Сиз кааласаңар ошол номерге чалсаңар, WhatsAppка жооп берет да. Ошондо да. Чоң рахмат сага ушул Сизге да рахмат бөлүп. Сизге да рахмат. Рахмат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Assalomu alaykum.